Кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баса белгилеп кетишим керек. Эл түнү бейпил уйкуда мен бире уктап атканда сиздер өзүңөрдүн жаныңыздарды аябай ошол эле учурда бир тууганыңарды, балдарыңарды эстеп, ошол эле учурда элдин камын ойлоп кызматта турасыңар. Ар дайым кызматта туруп, элдин бейпилдиги үчүн күрөшүп келатасыздар. Кызматыңыздар оор, биз баардык билебиз, бирок ошондой болсо дагы арабызда өз ишин мыкты алып барган кызматкерлер жок эмес. Мындан сырткары милиция кызматкерлеринин көпчүлүгү аны ачык айтыш керек. Көпчүлүк учурда түшүнбөй калып эле милиция тиги кылып атат, бу кылып атат деген сөздөр көп айтылып келет. Бирок ошого чекит коюу максатында ар бир адамга түшүндүрүш керек. Аялы менен күйөөсү урушуп кетсе да милицияны чакырабыз. Машина менен бирөөнү сүзүп кетсе да милицияны чакырабыз. Бирөөнү чөйүн өрттөп кетсе да милицияны чакырабыз. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү мааракеде отурган мааракенин катышуучулары, мен терең катуу белгилеп кетким келет. Милиция бар, биздин бүгүнкү жашообуз бейпил. Урматтуу милиция кызматкерлери, бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар кут болсун. Ар дайым кыргыз эли үчүн кызматыңыздарды арта бериңиздер. Мен ойлойм, эгер Кыргызстаныбызда тынчтык, бейпилдик болсо, мамлекетибиз дагы өнүгөт. Себеби тынчтык болгон жерде бейкутчулук да болот, молчулук да болот. Ошону менен бирге мамлекетибиздин өнүгүшү да болот. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен. Бүгүнкү күн өзгөчө күн. Мынакей 1 ноябрь 2024 жылы Кудай насип этип ушул жерде отургандар Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына күбө болуп атасыздар. Майрамыңыздар менен. Жогоруда айтылгандай, милиция биздин тынчтыгыбыз, милиция биздин үйүбүздүн куту, милиция биздин бактыбыз дегендей. Мына өткөндө болуп өткөн түштүктөгү 2010 жылдагы кол алаңдарда кандай гана окуялар болбосун, ошо милиция кызматкерлери биздин бейпилдигибизди сактап, түнү күнү биздин тынчтыгыбызды кармап берди. Ошондой эле мынакей биз прокуратура системасы милиция менен тыгыз иштешкендиктен биз дайым эле түн уйкусун кечип, түнү менен күнү менен баласы ооруп атабы, келинчеги ооруп атабы, кызматта турган учурда биринчи кезекте кызматты аткарат, анан кийин башка нерселерди өтөт. Ошол милиция кызматкерлеринин үйүндө дайым тынчтык болсун, колоптоосу бекем болсун, жараткан Алланын көзү болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Биздин дагы куттуктообуз бар эле. Райондук прокуратуранын, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндөгү мыйзамдын талабына ылайык алкыш же болбосо кандайдыр бир ардак грамота берүүгө укугу жок. Ал тургай областтык прокуратурада дагы бир гана алкыш менен чектелет, ардак грамота бере албайт. Ошондуктан райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Искин Тилепматовдун сунушунун негизинде областтык прокуратуранын алкыштары жарыяланат. Ошонун астында мен ардагерлер кеңешинин төрагасы Турар Байкеге биринчи калпак кийгизип, ушундай калыстыгын кылып жүргөнүңүз үчүн сизди биринчи куттуктоонан андан ары өтөлү. Менин милициям мени сактайт деген сөз 100 жыл болду да. Ушул сөз дагы кылым жашашын каалайм да. Биз кичинекейибизде ушул сөз менен воспитка айналганбыз. Ата-энебиз, мектепте, мугалимибиз, эжекебиз, агайыбыз айтчу эле, менин милициям мени сактайт деп. Ушуга татыктуу болуп дагы 100 жыл жашашыла. Куттуктайм. Жаныбызда аябай өр чаңырда сайкал күнү түнү ушул элдин тынчтыгы үчүн иш күтөбүздөр.
Анан уруксат берсеңиз бизде да кичине сыйыныз бар эле. Ушул атайын юбилейный саат заказ менен классташтар чогулуп караңыздар да ушул Улук Мамыров Аставкадагы классташыбызга ушул атайын именной заказ менен 100 жылдык саат билет коелу. Анан участковый кабыл келип берсеңиз кичине. Айбек шаарда экен, Айбекке айбек көз чыгылат.